жеке өнүгүүңүз сиздин жашооңузду өнүктүрөт. Ошол сыяктуу сиз эгер тренингдерге, өнүгүүгө канча акча коротсоңуз, ошончо сизге байлык келет. Брайан Трейси'nin aytқан сөзі бар, жөн бүт тапқан ақшаның 3% корот дейт жеке өнүгүүгө. Мисалы 3% эгер мисалы айлык алдыңыздар, айлыгыңыздар айтайын 10 000 сом дейли. 10 000 сомдун 3% 300 сом. 300 сомду жеке өнүгүүгө корот дейт да. 300 сом канча жеке өнүгүүгө корот дейт? Бир китеп аласыздар, же биздин тренингге катышасыздар, бирдемге коротосуздар. Ошол 10 000 сомуңуздар дагы көбөйүп кетет. Бир бала ошону түшүнгөн экен, бир киши американец. Значит, жеке өнүгүүгө короткон сайын акчам өнүгөт экен акчам көбөйөт экен деп туруп, анан 3%тен корота баштады. Китеп алып берди. Анан бул 10%. Анан миллионер болду. 100 000ди коротом, коротконго өзүн өнүктүрүү үчүн. Короткондо дейт, кийинки айда дагы көтөрүлөт дейт да, ошентип. Ошого сиздерге да секрет, мындай пайдасы жок адамга адам жакындабайт. Ошон үчүн мындай суроо бериңиздер. Мен бирөөгө пайдам тийеби тийбейби?